Меккеге сапар велик менен 47-күн. Эртеме болгон буюмдарымды палаткамда жыйнап жолумду баштадым. Заправкада иштеген индиялык досторум менен да коштоштум. Сауд Арабиянын чек арасына чейин 100 км күтүп турду. Күн аябай ысык болуп турду. Перс булуңу трассага жакын болуп, салкын жел согуп турганы куткарып турду. Майда өйдө жолдор кечээ күндөн деле көп болду окшойт. Эс алганы эстакадалардын асты деле жардам бербей жатты. 12-лерде азазга токтоп, намазымды окуп, болгон уздак сууларды ичип, техникамдын баарын зарядын толтуруп, 1 саатта эс алып жолумду уладым. Кубандырганы М-банктын картасы менен төлөм жүрүп жатты. Андан ары дагы чөлдөр. Убакыт өтө бат өтүлүп жатты. Ал менен кошо чек арада жакындай баштады. Бириккен Арабтар Эмираты чек арасына жакындаганда дүкөндөр көп экен. Ал жакка токтоп, ашып калган майда акчага тамак аш суусундуктарды алып алдым. Бириккен Арабтар Эмиратынын посттору үчөө экен. Биринчи экинчисинен жөн эле өтүп кеттим. Үчүнчүсүндө гана паспорту жана Сауд Арабиянын визасын сурады. Бат эле баракка печаттарды басып берди. 30 дирхам төлөш керек экен. Наличкам дагы бар болчу, алган жок. Карта менен гана деди. М-банк менен төлөсөм алынды. Андан ары Сауд Арабиянын посттору башталды. Ар бир посттон мени токтотуп жатты. Паспорту текшерип, бири-бирине чалып өткөзүп жатышты. Бардык чек арадан өтүшүмө 1,5 саат убакыт кетиптир. Сауд Арабияга кирип, биринчи албетте сим карта алдым. Заправкалар жакта конок үй да бар экен. Ошол жака кондум. Сауд Арабия башталды. Чек арадан азыр 10 километр өттүм. Башка мамлекет экени сразу билбедим. Доктору башкача болот. Жолу башкача. Жолунун ачыктыгы ортосу өтө сонун экен. Анткени дегенде эгерде жолдун тигил бетинде магазин, конок үйлөр болуп калса, акырын эле бул жактан өтүп кете бересиң. Меккеге чейин буйруса дагы 1400 километр бар. Азыр только жана жерди карап кетип аткам да бул жактанчы. Жана жолду элечи, асфальт эле карап кетип атсам бир маалда башымды көтөрдүм. Тигил жактандай өйдө жол болчу да. Өйдө жолдо келип туруп мындай. Дагы эле жерди эле карап аткам да, анан башымды көтөрсөм шок болдум да бул жагынчы. Мындай жаратылышты мындай эле сүрөттөрдөн эле көрчүбүз да. Азыр мындай прям ушул жердин ысыгын сезип, шамалын сезип, мындай көз менен көрүп турган такыр башкача экен. Сөз менен деле мындай жеткириш кыйын экен да. Просто көрүш керек экен да келипчи. Меккеге сапар велик менен 48-күн. План боюнча бүгүн түшкө чейин уктайын деген ой бар болчу. Анткени күндүн ысыгында акыркы күндөрү подъем жолдор көп болгондуктан бутум чарчап калыптыр. Уюмдарымды, кийимдеримди иреттеп салып, тамактанып, ашыкча тамак алып, суунун запасын толтуруп жөнөдүм. Сауд Арабиянын толук биринчи күнүн башталды. Чек аранын жанындагы калк конуштан 1 километр алыстаганда эле айлана сап-сары түскө боелду. Биринчи чыккан дүкөнгө токтоп, кызып калган денемди кичине муздатып, кайра жолумду уладым. Аралык өткөн сайын алыстагы кумдуу чөл трассаны көздөй жакындай баштады. Алыстагы талааларда, жолдун бойлорунда аппак топурак, таштар да кумдарга көмүлө баштады. Бир узун подъем жолдон чыкканда айлана чөрү бархатный чөлгө айланып таң калтырды. Мындай көрүнүштү жалаң гана кино, роликтерден көрсөм, эми өз көзүм менен көрүп бир сүйүнүп жаттым. Күтүүсүздөн болгондугу үчүн да маанайым жогору болуп турду. Анткени мындай чөлдөрдү Эр-Рияд шаарынан кийин башталат деп ойлогон болчумун. Жүк ташыган пакистандык байке токтоп, суумдун запасын толтуруп кетти. Күн өткөн сайын подъем жолдор өтө көп болуп баратат. Бүгүн өзгөчө узун подъемдор болду. Дыйыш жолдору азыраак.
Өтө эле алыста төөлөрдү баккан байке мени байкап, машинасына балдарын салып, өтө эле баалуу экспонат велосипедистти көрсөтүп кетти. Өрттөрдөн өтүп биринчи калконушка жеттим. Үйлөр аз болгону менен жаш балдар аябай көп экен. Ар бир үйдөн 5-6 чыгат окшойт. Суу тамага шалып батыраак чыгып кетейин дедим. Айылдан 3 километр алыстыкта кемпингге токтоп, палаткамды тургузуп, эс алууга кеттим. Көргөзүңөр үчүн чоң рахмат. Thank you, my brother. Thank you. Thank you. Mashallah, my brother. Thì cốp một chút. Cốp. Cốp. No cốp. Có chút đó. Oh, thank you. Thank you. Mashallah, my brother. Mashallah. Hazır ele bir Arap. Çay taşlap ketdi. Ага чейин бир араптар болсо мындай суудан экини таштап кетсе, андан кийин дагы бирөө токтоп 4-тү таштап кетти мындай. Мындай ысык чөлдөрдө буйруса суу боюнча проблема. Меккеге сапар велик менен 49-күн. Күн чыккандан кийин палатканын ичи аябай ысып кетип, тердеп бат эле суу болуп калдым. Консерва балыкты жеп жолго шаштым. Эртеменки ысыктык 35 градустан башталып, түшкү убактарда 37-38 көрсөтүп турду. Бетимде күнүн ысыгынан жапкан баклавам да жардам бербей, тескерисинче ысып, бетим да күйүп калды окшойт. Араптардын мынчалык меймандос экенин билбептирмин. Бир араб токтоп, ысык чайга кружкам жок десем, өзүнүкүн таштап кетти. 1 литр суум түгөнгөн сайын араптар машина менен токтоп, фура айдаган айдоочулар да суумду толтуруп ашырып кетип жатты. Айтор, суу боюнча эч кандай көйгөй болгон жок. Кыргыз араб бир тууганбы деп ойлоп калдым. Бүгүнкү жолдо төөлөрдө аябай көп кездешип жаттым. Көлөкөсү жок эле күндүн астында уктап жаткандарын көрүп, баа бердим. Ал эми мен болсо 100 километр аралыкта 3 эле көлөкө көрдүм. Экинчисинде тамактанып, күндүн нурлары башыма жеткенче уктап алдым. Кумдун үстүндө чаң деле болуп кеткенсин. Мен бараткан жолдун оң тарабынан шамал көп болгондуктан, жолдун көпчүлүк бөлүгүн кум басып калыптыр. Тракторлор кар көрөгөндөй эле кумдарды оң жактан сол жакка ташып жатты. Мен түнөгөн жерден андан ары 110 километр аралыкта эч нерсе жок. 2 АЗС чыкты. Бирок ташталган, кум басып калган имараттар экен. Дагы бир араб токтоп, ысык кофе берип, сумкамды финиктерге толтуруп кетти. 110 километрден кийин фуралардын кемпингине жеттим. Кафелер, мечит, отель да бар экен. Пакистандык кебаб жегенче күн кирип пакистандыктар мечитке чакырды. Алар менен намаз окуп эс алууга кеттим. Колдооңуздар үчүн чоң рахмат.